Биз тил табыштык. Кыргыз жана Тажик УКМК башчылары протоколго кол коюп, билдирүү жасашты. Бүгүн 19 сентябрда Кыргыз жана Тажик УКМК башчылары ок атышууну токтотуу боюнча протоколго кол коюшту. Кол коюлган соң биргелешкен билдирүү жасашты. Биз кол койгон протокол эки өлкөгө тынчтык алып келет деп ишенем. Биз тынчтык үчүн аракет кылабыз, деди Камчыбек Ташиев. Биз тил табыштык. Протоколго кол койдук. Эми биздин чек арада тынчтык орнойт деп ишенем, деди Тажикстандын УКМК башчысы. Мы нашли общий язык, общее понимание, подписали протокол, и мы убеждены, что наступит настоящий мир на наших государственных границах. И мы будем организовать свою деятельность по всем направлениям, по политическим, по экономическим, по социальным, по всем другим вопросам в духе интересов наших двух братских народов. Я очень надеюсь, что сегодня подписан протокол взаимопонимания, который мы зачли в нашей комиссии, уважаемым Самим Сатаровичем, будет приносить мир в наши страны. Я уверен, что мир всегда лучше, мир всегда будет, и за этот мир мы будем стараться. Сентябрь, saat 9:30 oldu. Hazır ve Tacikistan'dan çıktık. Tacikistan'dan bizim 4 jokerimizdi, barangada turgan jokerimizni alıp çıktık. Jokerlerimizin densoğluğu жақсы, бирөөсүнүн гана бутунда biraz жаракаты бар экен. Калганы баары жақсы. Буюрса, азыр больницага алып бардык, балдарды bir sefer карап, текшерип, бүгүн кечинде же эртең ошол туугандарына өткүзүп беребиз. Андан сырткары биз ал жерде комиссия менен биргеликте Тажикстан тарапы менен протоколго кол койдук. Ал протоколубуздун негизги маселеси бул жумушчу протокол болду. Бүгүнкү болуп аткан иштерде мындан дагы өркүндөтүп, эки мамлекет ортосунда тынчтыкты сактап калуу үчүн жана ошо тынчтыкты бекемдөө үчүн көрүлгөн иш-чараларды алып баруу боюнча протокол кол коюлду. Официалдуу түрдө. Биз тараптан, Кыргыз тараптан мен кол койдум. Ал эми Тажик тараптан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Самим Сатарович. Акыркы жаңылыктар ушул. Мамлекетибизде, то есть Баткен облусунда, Баткен районунда акырын тынчтык орной баштады. Бүгүнкү азыркы акыркы жолугушуудан кийин биз дагы бир нече кадам ошо тынчтык жака кадам таштадык. Бир аз болсо дагы ишеничтүү боло баштады тынчтыктын орногону. Буюрса, эртең дагы комиссиянын иши дагы уланат. Эртең кечинде дагы жолугушуубуз мүмкүн.